Республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникация борборунун адиси Акназаров Темирлан агай келип отурат. Саламатсызбы? Кандайсыз? Кош келипсиз. Таңыр кандай айтасыңыз эң алгач? Рахмат. Темирлан ага келиңиз, өзүңүз жөнүндө кенен тааныштырып берсеңиз. Өзүңүздөр айтып өткөндөй ушу Республикалык ден соолук чыңдоо борборунда эмгектенип келем. Ден соолук чыңдоо боюнча адис. Жалпы жонунан ушул калкка ооруларды алдын алуу боюнча маалымат жеткирүүдө эмгектенип келебиз. Борборубуздун негизги максаты ошол. Оорулардын алдын алуу үчүн, Ооба. Эң жакшы. Мына азыр кыш келди, агай. Анан кийин адамдар же бут кийимди туура эмес кийип алабызбы, айтор тайгак жолдон жыгылып көп учурда травма алабыз да башыбызга. Деги эле ушул эмнеден улам? Бут кийимденби же алдын алуунун кандай себептери бар? Негизи бул айдоочулар менен жөө жүргүнчүлөрдүн ортосундагы өзүнчө дагы бир эрежелер бар. Анан жеке адамдардын, жарандардын жеке жүрүм турумунда, мисалы транспортко байланышы жок. Тиешеси жок, өзүнчө бир кичине көчөмөн эле өзүнчө жүргөндө деле өзүн сактоо кандайдыр бир эрежелери бар. Бул эрежелердин бардыгы эми мындай анча көзгө илине бербеген эрежелер да, көп мындай байкабайбыз да, көп маани бере бербеген аябай жөнөкөй эле эрежелер да. Мисалы жана өзүңөр айтып өттүңөр, жол тайгакта ушу тайгакта тайгаланып, жыгылып деп ушундай. Эми тайбаш үчүн албетте силер өзүңөр айтып өткөндөй бут кийимди туура тандоо. Бул эң башкы маселе да. Мисалы муз жол жерлерден кандай бут кийим тезирээк тайып кетет? Катуу бут кийимдер, такалуу бут кийимдер да. Ошо узун такалуу бут кийимден качышыбыз керек. Жай таман көбүнчө кыздарга тиешелүү болот да. Ал эми башка мындай алып караган жалпы жонунан бул тайгак бут кийимдер кээде тайгак болбосо деле муз үстүндө кетип бараткан адамда тез эле жолдон тайып кетүү мүмкүнчүлүгү коркунучу бар. Ооба. Бунун алдын алуу жолдоруна токтолоюн сразу эле. Алдын алуу үчүн ар ким ошо жана бут кийимдин абалына көңүл буруп, анан таманына колдон келген нерсени чаптап жүрсө болот. Мисалы бир жакка чыгып барып келиш үчүн эртеме турса жамгыр жаап коюп жер тоң болуп муз болуп калган болсо лейкопластир элементарный нерселер булар. Колунан келсе наждак чаптап алса да жакшы. Бул дагы муздан таюунун алдын алат. Андан тышкары дагы ошол басканда жүрүм турумду дагы көзөмөлгө алуу. Мисалы колду чөнтөккө салып басабыз, бул көбүнчө эркектерге тиешелүү. Ана жалкаңды көздөй жыгыласың десин. Бутун мындай түз кармап басат, мындайча айтканда кооздонуп азуунун кереги жок дейт элем да бул жердечи. Өзүнчө муздун үстүндө. Кыздар эле ошентип басат экенбиз десе. Тизени бир аз бүгүп, бутту бошураак таштап, мындай акырын, шашпай анан кийин майдараак алчап ушинтип басса, баягы тайза дагы бир аз өзүн өзү кармаганга аракет кылат экен, оңой болот экен да. Анан колду чөнтөктөн чыгарып басуу. Бул колдон чөнтөктөн чыгарганда адам тең салмакты кармайт да. Баягы жыгылганда да тезирээк таянып калганга дагы жакшы мүмкүнчүлүк болот. Жыгылса таяна бериш керекпи? Ооба. Биринчи айла биринчи аракет ушул таянуу болот да. Себеп дегенде коркунуч жокпу таянганда? Албетте коркунуч бар. Бул жыгылган жакшы эмес күйүүсүнө жараша да. Мисалы жыгылып баратканда жакыныраак жерден мындай тая турган болсо таянып калса болот. Мындай аябай катуу жыгылып кетип баратканда таяна турган болсо колдор сынып же чыгып кетиши мүмкүн. Бирок бул колдун сынышы эң жеңили да. Себеп дегенде колду таянбай калганда чыканак менен таянышка туура келет да, жетишпей калганда. Анткенде бул уже чыканактын сынышына алып келет. Бул колдон да оорураак. Чыканакка жетишпей калган адам каптал менен жыгылышы керек болуп калат да. Эми ал жыгылып баратканда ойлонуп отурбайсың, бирок кандай ылыңгай келсе ошондой жыгыласың да. Жетишпей каласың. Анан каптал менен жыгыла турган болсоң акырек сынат да. Акырекке караганда чыканак оңоюраак дейт элем да. Чыканакка караганда кол. Анан акыректи да сактай албай калган учурлар болот. Тилекке каршы колу бошобой бир нерсе көтөрүп келаткан адам мындай чалкасынан жыгыла турган болсо, кара куш мээзин жабыркатат да. Бул адан дагы коркунучтуураак нерсе. Же болбосо буту кайрылып бүктөлүп барып отуруп калат кээ бирлер, ал жамбаш сөөктүн сынып кетишине, чыгып кетишине алып келет. Бул дагы коркунучтуу. Ошон үчүн колдон келишинче таянып калыш керек. Жана күрөштө айтып атпайбы? Биринчи жыгылганды үйрөнгүлө депчи спортчулар. Ошол сыяктуу бул да деле
адам өзүнүн жашоосунда мындай оңоюраак жабыркап үйрөнүп коюш керек да. Өзгөчө ошо кыш келип атканда, көчө муз болуп атканда жыгылуунун дагы ыкмалары бир ойго алып коюш керек экен. Балким тайгаланып кеткенде мээ өзүнөн өзү автоматтуу түрдө иштеп, рефлекс таянып калышыбыз мүмкүн, ошондой болуш. Ошого аракет кылышыбыз керек да, өзүбүз аракет кылып жүрүшүбүз керек. Анан бул жыгылуунун түрлөрүн айтып атабыз да. Мындан тышкары дагы бул жөө жүргүнчүлөр жолго чыкканда кандай шарттарда аракет кылыш керек. Бул жолдогу жүргөн унааларды ар дайым мындай жакшылап баамдап, байкап жүрүшү керек. Мисалы, жөө өткөлдөрдөн пешеходный переход деп коебуз, зебралардан өтүүдө бир гана ошол жерлерден өтсө деп сунуш берет элек да элдерге. Ушуну айтып келебиз. Башка көбүнчө ички иштер министрлиги аябай көп басым жасап айтышат, бирок ага болбой эле унаалар менен аралашып, жол талашып чыгып кеткен элдер бар да. Ошол бир гана жөө өткөлдөрдөн өткүлө дейт элек. Анан жөө өткөлдөн өткөндө деле ал жерде эмне үчүн ак кара же болбосо эмне үчүн сары ак кылып берди? Ал деген унаалар да өтөт, адам да өтө турган мындай тең салмактагы жер да, мисалычы. Бул жер жөө өткөл жер, демек жөө адамдар өтүш керек берден, биздин жолубуз деп эле келат эле өзүнүн эчкиде карабай өтөт, же болбосо келат эле шыр эле чыгып кете берет да, келаткан адам. Эч ким ошонун жанында туруп эки жагын карабайт да, мисалычы. Унаанын канча салмагы бар мисалы. Аны эсепке алышыбыз керек да. Мисалы, уна келат канчалык салмак менен канча ылдамдык менен келатат, билбейбиз. И анын ичинде кандай айдоочу келатат, билбейбиз. Техникалык мүчүлүштөр болуп калышы мүмкүн. Тормоз кармабай калышы мүмкүн өз убагында, же тайып кетиши мүмкүн, же жетишпей калышы мүмкүн. Жана мыйзам бузуу ар жерде болуп атпайбы? Мисалы, мас абалында болуп калышы мүмкүн. Демек биз өзүбүздүн ден соолукка көңүл бурушубуз керек да. Машина жабыркабайт, ал жерде адам жабыркайт. Демек ден соолукка көңүл буруш үчүн ошондой жерлерден өтүүдө, жолдордун кесип өтүүдө токтоп 1-2 секунд. Анан эки жагын карап, анан токтоп эки жагын караган адамды айдоочуларды алыстырактан көрсө, бир аз ошого карата жетишкенге аракет кылат да. Тапатандан чыгып калган адамды мындай сүзүп кетүү коркунучу абдан эле жогору да. Ошон үчүн бул жерде ар ким өзүнүн ден соолугу үчүн жоопкерчиликтүү мамиле кылса деп айтат элек. Анан жол трассада кетип бараткан адам, мисалы, тротуар жок болуп калышы мүмкүн. Айыл жергелеринде көпчүлүк учурда мындай аймактардын аралыгында жөө жүргөн адамдар ошол жерде унаалардын кайсы тарапка кетип атса, ошол багытында оң жакта эмес, тескерисинче сол жакка өтүп алып туруп, анан кийин карама каршы унааларга карама каршы багытында кетсе, алдында келаткан машинаны көрүп басат да. Көрүп ошого жараша. Мисалы, тайып келаткан машина болсо, көрүп жолдун четине чыгып кеткенге аракет кылат. Ошондой чыгса, унаалардын келатканын байкап басат. Ошого ылайыктуу да. Аркасынан эмес. Аркасынан келген адам унааны мисалы бардык эле адам байкабайт, көрбөй калат. Көрбөй калышы ыктыман. Ошон үчүн ошондой багытты сунуштайбыз. Анан жолду кесип өткөндө дагы, мисалы, пешеходдор жок жерлерден болуп кала турган болсо, айла жок ошондой жерде өтүшкө туура келет, бирок кыйгач эмес. Кыйгач болгондо айдоочулар адашат да. Кайсы деңгээлде каерге чейин өтүп баратат, ал билбей калышы, ориентир ала албай калат да. Ошондуктан ал түз эле өтүш керек. Өтүп аткан учурда биринчи эки тараптуу жол болсо, биринчи сол жагын карайт. Сөзсүз түрдө. Анан оң жагын караш. Себеп дегенде сол жактан биринчи сол жактан машина келет да. Ошол сол жакты карап, анан оң жакты карап өтсө, байкайт да. Анан ошол эле учурда ушул сол жак оң жактын дагы бир мезгили бар. Бул жана автобустардан түшкөн адам түшүп туруп алдынан айланып өтүшөт да. Ал автобустун алдынан өткөн адам аркада келаткан унаага көрүнбөйт да, айдоочугачы. Ошондо дагы көп кырсыктар болуп кетиши мүмкүн. Сөзсүз аркасынан гана айланууга, алдынан болбойт, жол жок дегенди эле түшүнүшүбүз керек. Бул аялдамада көп болот. Анан ошол аялдамадагы токтолуп кетсем дагы, бул жерде көбүнчө элдер автобус тосуп туруп, анан жолдун ортосуна чейин чыгып кеткен учурлар болот да. Бул дагы аябай жаман көрүнүш. Эрежени бузуу деген сөз, өзүңдүн ден соолугуңа кам көргөн жоксуң. Уже сен белгиленген чектен ашкандын ар жагы коркунуч ээлеп турат деп айткым келет да. Ошондо жоопкерчилик толук өзүбүздө болот. Өзүбүз жоопкер болушубуз керек.
Анан дагы кошумча айта кетейин, бул жолдо жүрүү эрежелерин айтып атпайбызбы? Ошондо адамдар дагы эмнелерди эске алышы керек. Жаш балдарына айрыкча, ушул жаш балдар көбүнчө жолго чыгуунун эрежелерин көп сакташпайт. Ошон үчүн бардык балдарга мен айтат элем, ата-энелери жанагындай фликер чаптап берсе дейт элем да. Фликер деген бул светоотражающее средство. Жана май кызматкерлеринин формаларында бар. Алыстан жарык чагылып киши бар экен. Негизи эле ошондой чапталмаларды мындай кичинекей оюнчук сыяктуу нерселер бар. Сумкаларын илип алышат аны көптөр. Негизи эле чоң адамдарга деле сунуштайт элек, ушул кийиминин бир жеринде мындай үстүңкү кийимде чагылышат турган, жарыкка чагылышат турган ошондой бир наклейка чаптоолоо ленталар тагып алса деп сунуштайт элек да. Себеп дегенде кечки маалда, мисалы шам маалында унааларга, айдоочуларга адамдар жакшы көрүнбөйт. Жолдун жээгинде турган адамдар жакын келип калмайынча көрүнбөйт да. Анан дагы бир нерсе бар, алардын кээ бирлери жана түз тийген жарыкты дальний деп коебуз, ошону менен кете беришет да. Андай карама каршы чыккан жарыктар көздү алдайт да. Ошондо жана киши көрүнбөй калат. Жээгинде турган адам көрүнбөй калып, көбүнчө ошондо дагы кырсыкка учурашат да. Айдоочулар үчүн дагы көп нерселерди сунуштайт элек. Азыр биягын айтып бүтөйлү. Ошондой эле өздөрүнө ошондой чапталмаларды тагып жүрүшүн сунуштайм. Бул учурда айдоочулар эмнелерди колдонсо дагы жеңил болот. Эми айдоочуларга өтөлү. Айдоочуларга өтөлүм, Айдоочуларга. Айдоочулар бизди жакшылап тыңдаңыздар. Баарыбыз тыңдайлы. Айдоочулар жанатан бери айтып атканда, ооба пешеходдон ушинтип деп атат. Жөө айыптап сөзсүз түрдө жини келип, ушинтет буларды. Айдоочуларга да бир аз эрежелер бар, эми ал деле бир жөнөкөй эле эрежелер. Мен оюмча айдоочулардан деле айдоочу деле чоң ролду ойнойт десем болот. Себеби азыркы учурда светофор кызыл, мисалы жашыл күйөлөк деле кызылдан деле мындай өтүп кете аткандар болот да. Эми эреже бузуу. Эреже бузууга келет. Орто эсеп менен алып караганда жылына 1,5 миллион адам ушул жол кырсыгынан каза болот да. Кыргызстанда? Кыргызстанда эмес. Дүйнө жүзү боюнча 1,5 миллион, 1,5 миллион. Кыргызстан боюнча жол кырсыктарынын саны бир 6663. Жол кырсыгы катталса, анын адан жаракат алгандардын саны бир 6000-дин тегерегинде болот да. Ал эми адан өлүмгө учурагандар булар 700гө чукул адам өлүмгө учурайт да. Бул жол кырсыгынан жылына, ооба, 700гө жакын адам. Бул аябагандай эми кейиштүү көрүнүш албетте. Мындан да кейиштүүсү биз ар дайым эле ушул каза болгондордун саны менен жаракат алгандардын саны деле чектелип калып калабыз да. Анын айынан майып болуп калгандар бар да, түбөлүк үй бүлө бага албай калгандар бар. Мисалы жумушка жарактуу болуп турган адам үй бүлө бага албай калат, же дагы башка ишке жарабай калат, же акыл эсинен ажырап калгандар болот. Ошентип ден соолугунан өмүр бою кыйналып жүрүп өткөндөр бар. Мунун ушу жол кырсыгынын айынанчы. Ооба. Бул аябагандай кейиштүү нерсе ушул да. Каза болуп кеткендер эми болуп кетти деп коелу. Андан кийин майып болуп калгандар өмүр бою кыйналып өтүшөт да. Ошон үчүн болгону бир болбогон эрежелерди ошол убакта сактабай өтүп кеткен үчүн, же шашып кеткен, же дагы бир нерсе болгон ушундай. Ошол эрежени сактап койсок, балким ушул жок болуп беле деген эле суроо пайда болот бул жерден, Ооба, ошо өзүбүз аракет кылалы деген эле сөздү айткым келет. Ошол канча деген адамдар ошентип жабыркап келишет тилекке каршы. Эми айдоочулар эмнелерди эске алыш керек? Жол эрежесин сакташ керек деп бир кыска сөз менен айтабыз. Биринчи. Бирок жол эрежесинин арасында эмнелер кирет? Аябай көп. Айдоочулук күбөлүк алган адамдын баарынан экзаменден өтүшөт. Айдоочулар аны билишет. Эми өзүнүн жанына жана башка бирөөнүн жанына жоопкерчиликтүү мамиле кылса дейт элек да. Биринчи эле орунда айткым келет, мен мас абалында айдап жүргөндөр бар. Ооба. Канча тыюу салды, канча айып пулдун өлчөмүн көбөйтүп да көрдү, азайтып да көрдү. Ичип алып айдагандар дагы деле азайгандыр, бирок жок болгон жок да. Көрүп эле жүрөбүз да.
байкал көрүп айып ал учурда айып бул деле эч ким ойлобой калса керек да. Балким ошол нерсени эске алып, эгерде таптакыр эле айдоочу болгон адам айдоочулук көлүктү алгандан кийин ал жаман адаттардан арылса дейт элек да. Таптакыр эле унутса дейт элек ошонун айынан эле канча дагы жол кырсыктар болот. Өзүн деле ошол катталып атат, келечегин сындырып көп болот байкуш айынан. Өзүнүн деле келечегин сындырып керек болсо канча кече жакын деле дагы болуп өтүп атат ар кандайлар. Анан жеке амбиция деп коебуз. Жеке амбицияны токтотуу керек деп айтат элем да. Мен дегенде. Мен деген жана эми мындайча айтып өткөндө ушул аймактык аралык таксилердин арасында бир кандайдыр бир айтылбаган гонка бар да. Таймаш. Өзүнчө эле бир мен бозушум керек деген, кандай десем, ушул жай келип калганды бир көбүрөөк убакытта келгенди намыс көрүшөбү, өздөрү айтышпайт деле болгондо ар ким сезими ошондой. Бул мынча саат мынча минутта келиптир, мен мындан эрте келишим керек деген ойлоп калам мен дагы. Ушул нерсе бизди талкалап атат да азырчы. Мына кече жакында Кант шаарында болдуба? Чачылып кетти. Ошол кызылдан өтүп кетти. Мисалы өтүп кетем деп ал ишенди өзүнөчү. Ошончолук катуу айдап туруп ошол жерден өтүп кетем деп аракет кылды. Бирок тилекке каршы өтө албай калды. Эми антип бир 10 машина өтүп кетсе, бирөө өтө албай калат мисалы. 1000 күнү өтүп кетсең, бир күн өтө албай каласың. Бир күндүк нерсе тагдыр чечип атпайбы? Көп тагдыр чечип коюш. Ошол маселе да. Анан ошол жеке амбицияны токтотуш керек деп айтат элем. Жарышпай эле. Мисалы, шашпай келаткан адам деле унаага отургандан кийин негедир шашып айдап калышат да. Жарышып калышат да. Жанымдан башка машина өтүп кетсе эле мен сөзсүз ошол мен калып калдымбы деген, Ошол эми мындайча алып караганда азыр биз бир аз неметип атабыз, күлүп атабыз. Амбиция. Бирок ал аябагандай кейиштүү кырсыктар калып келип атат да. Аябагандай кейиштүү кырсыктар калып келип атат. Ошол жеке амбицияны токтоткула деп сунуштайт элек. Унаны дагы ар кайсы жерге токтотпоо сунушталат, мисалы үчүн. Ал эми туура айтасыңар. Жалпынан жол эрежесине кирет дагы. Ошо Темир Амыр азыр бизди көрүп аткан көрүүчүлөр сиз айтып аткан маалыматтарды кичине болсо да эсине алды. Анан биз алдык да. Элге жайылтууда кандай иш-чаралар өтүп атат ушуларды? Мисалы үчүн сиздер кененирээк, мисалы үчүн мектеп окуучуларга барып, ай сайын момундай, могул бир мектепке ай сайында же жылына мынча жолу деген бир пландык иш менен иш аткарасыздарбы? Кандай болуп атат ушул жагы? Негизинен бул ушул жол кырсыгынан каза болгондорду эскерүү үчүн атайын 2005 жылдан баштап ушул 15 жыл болуп калыптыр, ноябрь айынын 3-чү жумалыгы белгиленип келет да. Атайын ошолорду эскерүү күнү катары, жумалыгы катары. Ошол убакка карата бизде ушул атайын жол кырсыгын алдын алуу үчүн маалыматтарды иштеп чыгып, ошол силер айтып өткөндөй мектептер, билим берүү министрлиги менен биргеликте мектептерге байланышабыз, сабактарда ушуларды өтүлсүн депчи. Андан тышкары өзүбүздүн дагы ыктыярчыларыбыз бар, айылдарда ошолорго менен байланышып, ошолор аркылуу элдерге маалымат жеткизгенге аракет кылабыз. Эми бул дагы бир аз күч алып келатат, дагы жакшы пландарыбыз бар. Буюрса дагы аларды дагы чыгарабыз, элге жеткирүүнүн аракетиндебиз деп айтат элем. Эң жакшы Темирлан мырза, ушул негизи көбүрөөк маалымат жеткириш керек экен. Туура, билбеген киши көп. Эми баягы билбегенге дүйнө караңгы дегендей, биз билбеген жерден көп эле кырсыктар болуп аткан учуру. Ошондуктан сиздерге ошол азыр бизге бөлүнгөн убакыт соңуна жетип калды. Сиздерге ошол ийгилик каалайбыз ишиңиздерге. Ар дайым ушул элге болгон ак кызматыңыздарды өтөп, буюрса элибизге мындан да көбүрөөк маалымат жеткирип, анан кандай жолдор балким өзүңүздөрдүн пландык ишиңиздерде болуш керек. Видео роликтер аркылуу, балким ушундай берүүлөр аркылуу, радиолор аркылуу деле айтып келебиз. Ошолорду көрбөгөн кишилерге дагы өзүнчө дагы бир кененирээк маалымат жеткиргенге буюрса сиздерде бир иш планыңыздар болсо керек. Биз да ошону тилейбиз. Көргөн жерден эскерте жүрөлү. Бүгүнкү көрүүчүлөргө дагы аманат. Бүгүн агабыздын айткан сөзүн түшүнгөндөр башка бирөөлөргө жетип коюп, аманат десек болот туурабы? Ооба, сөзсүз түрдө эрежени бузбайт десек дагы болот. Келиңсен агай, сизге эркин микрофон берели. Эркин биринчиден бардык кыргызстандыктарга айтарым, бул ден соолук, бул өзүбүзгө аманат деп айтабыз. Негизинен жалпы жонунан жанагы тайгак бут кийимдерди оңдоодо
өзүбүздөн дагы ата энелерибизди ойлоп коелу дейт элем да. Анткени 60 жаштан жогорку курактагыларда кальций азайып кеткендиктен, жана айтпай кеттим, ошону эстеп атам. Кальций азайып кеткендиктен союп морт болуп тез сынып калат да. Ошон үчүн ошолорду сакташ үчүн ата энелерибизге жанагындай таманына кийгизе турган резинкаларды атайын сатып эле берсек болот. Андайлар да бар. Анан жана фликерди сөзсүз алып баарыбыз чаптайлы деген айткым келет. Анан айдоочуларга, кечинде караңгыда жүргөн айдоочуларга антиблик очкилерин тагынып жүрүүнү сунуштайт элек. Ал жерге тийген жарыкты бербей, көбүнчө дальний берип алган, түз берген жарыктан бир аз болсо сактайт. Эми баарыңыздарга Алла таалам ден соолук берсин, ишиңиздерге ийгилик, сиздерге бизге ушу элдерге сүйлөп айтып берүүгө мүмкүнчүлүк берип аткан сиздерге чоң рахмат. Буюрса дагы алдыдагы иштерибизди чогуу аткаралы деген. Ийгилик болсун акасы. Рахмат. Мына ушундай ада сонун кеңештер болду окшойт, Канат. Айтор биз көп мындай убакыттарда сүйлөшкүбүз келген, бирок тилекке каршы убакыт деген учкан куш экен. Бүгүн бизде конокто Республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникация борборунун адиси Акназаров Темирлан агайыбыз болду. Биз көрсөтүүбүздү алдыга карай улантабыз. Бизден алыстабыңыздар.